Жалал Абад облусундагы Нокен районунун ишкерлик менен алектенген тургунуна 4 апрель күнү белгисиз адам телефон чалган. Анын уулу барымтада турганын бошотуу үчүн $120 000 талап кылган. Эгер милицияга кабар берсе, баласын өлтүрөрүн да айткан. Райондук милициянын ыкчам тергөө тобу дароо териштирүүлөрдү баштап, шектүү катары ошол айылдын 22 жаштагы тургуну кармалган. Кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренесинин негизинде кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестрине өзүнчө сотко чейинки өндүрүштүк иши алынып, шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Нокен райондук сотту тарабынан 2 айга баш коргоо чарасы камакка алуу түрү тандалып, азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Иликтөө иштерин жүргүзгөн тергөө тобу бала уурдалгандан кийин бир нече сааттан соң эле өлтүрүлгөндүгүн аныктаган. Кылмышка шектүү жигит мурда ошол баланын атасынын колунда иштеп кеткен жана экөөнүн ортосунда аласа бересе жагынан көйгөйлөрү болгон. Мен өзүм айыбын билгим келиптир. Неме кылдым экен у балага? Неме кылдым экен ушул мени баламды өлтүрүп койду. 7 жаштагы баланы өлтүрүүгө шектелип кармалган жигит өз көрсөтмөсүндө бул ишти өч алуу максатында жасагандыгын айткан. Күнөөсүн мойнуна алып, баланы көмгөн жеринде көрсөткөн. Алгачкы көрсөтмөсүндө баланы урдап кеткен кылмышкер урдап кеткен баланын атасынын колунда мурун жумушчу болуп иштеп, өздөрүнүн арасында ошо акча карыз болуп, жеке кастык баланын өзүндө пайда болгон. Себеби ошолдон деп айтып атат да өзүнүн көрсөтмөсүндөчү. Бул каргашалуу окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 130-беренесинин 2-бөлүмүнүн негизинде кылмыш иши козголду. Учурда криминалдык милиция кызматы тарабынан тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Тазагүл Шамшеева, Мунарбек Жумабеков, Нью ТВ, Жалал Абад облусу.